Testing KG сайтына саякаттап коелу. Анда биз браузерден testing.kg деп жазабыз. Бул сайт кимдин сайты? Билимди баалоо жана окутуу усулдарын борборунун сайты. Орусчасын айтканда Центр оценки в образовании и методов обучения дейт. ЦОМО деп кыскартылып коюлат. Бул организацияда ар кандай проекттери бар. Анын ичинде жалпы республикалык тестирлөөгө суроолордун түзүү. Бул 2002-жылдан бери иштеп келаткан бир организация, бир борбор. Бул президенттин указы менен иштеп баштаган экен ошондо. Бизге маанилүү болгону бияктан ушул жалпы республикалык тестирлөө деген бөлүмгө кирип туруп, ар кандай маалыматтарды тапсак болот. Анын ичинде биз абитуриенттер үчүн брошюралар деген жерге барып туруп киребиз. Ошол шилтемени басканда бизге биякта бекер маалыматтар, колдонмо китепчелер чыгат. Биология жана химия кыргыз тилинде дегенди тандайбыз. Муну тандаганда азыр бияка ачылды. Ошого кирсек, биякта бизге алардын атайы абитуриенттер үчүн даярдаган бекер колдонмосу бар. Силер бул колдонмону кирип телефондон болсун, компьютерден, ар кандай электрондук аспаптардан кире көрө аласыңар. Мунун версиясы PDF, кээ бирөөлөрдө ачпашы мүмкүн, бирок установка кылсаңар, керектүү приложение тиркемелерди бул ачат. Бул биздин библиябыз менен биздин Кураныбыз, ушул сайт болуш керек жана ушунун китепчелери болуш керек. Мындайга айтканда, салыштырып айтканда. Бияктан биз химия, биология боюнча толук маалыматтарды ала алабыз. Анан бияктан чыныгы тестте суроолор кандай түрдө келишин, примерно кандайча болушун дагы көрө алабыз. Алар атайы өздөрү ушул китепти бизди даярдансын деп чыгарган. Анан кийин булардын дагы бир жакшы жагы онлайн тест деген бөлүмү бар. Онлайн тест деген бөлүмгө киребиз дагы биз эмне кылабыз? Химияга барабыз. Химия боюнча тестти таба турган болсок, биякта эки варианттагы химия онлайн тест бар. Биринчи вариант химия кыргызча дейт, анан экинчи вариант химия кыргызча. Ушул эки варианттагы суроолордун тең баары бизге 80 минутта берилет жана 40 суроо берилет. Чыныгы тестте дагы ошондой. Муну биз өзүбүздү бир сынап көрсөк болот. Мындай кылып начать тест деп туруп киргенден кийин биякта бизде азыр суроолор башталат. Кийинки тапшырмалар деген кнопканы басып жылабыз дагы. Мисалы, бул биринчи суроосу. Төмөндөгүлөр бир түрдөгү молекулалардан турат. Минералдык суу, өзөн суусу, көмүр кычкыл газы, жаратылыш газы. Эми ушунун кайсынысы бир түрдүү молекулалардан турат экенин табышыбыз керек. Чыныгы тестте дагы бизге ушул сыяктуу суроолор келип калышы мүмкүн. Анда эмне деп жооп беребиз? А, Б, В, Г деген сыяктуу кылып жооп берсек болот. Эми дагы бир сайттын Окей, муну түшүндүк. Анда бизде бир суроо пайда болот. Макул, тесттин кейжинде ушундай суроолор бар экен. Бирок бул жакта бизге эки эле вариант бар. Химияга даярданууга эки эле онлайн тест бар. Биз жана көрсөттүк. Ал эки онлайн тест менен даярдануу бизге жетишсиз. Бекер брошюрасы бирөө бар, аны алсак, аны менен даярдансак үчөө. Үчөөндө 40 суроодон 120 суроо. Бул дагы жетишсиз. Булардын китептери бар. Ал китептерин каяктан сатып алсак болот? Бишкектен сатып алсак болот, өздөрүнүн офисинен. Бирок өздөрүнүн офисинен башка региондордо кайсыл жерде сатылат, аны мен билбеймин. Башка областтарда аны ар түрдүү магазиндерден издеп көрүшүбүз керек. Биздин эң маани берген китептерибиз, суроолорубуз ушул китептин суроолору, ушул китептин темалары болот. Ушул тесттин кейжи көрсөткөн темалар боюнча. Так, билим оттон азыр мен бизде убактыбызды текке кетирбегендин эң биринчи немеси себеби, мисалы, бияктагы суроолор ошол тесттин кейжинин суроолоруна окшоштурулуп, башка китептерин, тесттин кейжинин китептерин карап, тесттин кейжинин онлайн тесттерин карап, андан сырткары дагы тесттин кейжи дагы англисче бир материалдар бар, SAT деген экзамен. Ошол экзамендерге жараша жасайт деп ишенебиз жана ошол биз дагы англисчеден кыргызчага албетте түп-түз болбосо дагы окшоштуруп, которуп, ошол темаларга максималдуу түрдө даярдаганга аракет кылып атабыз. Мисалы, бияктан карап көрөлү 3-үнчү суроону. Жогоруда кайсы бирикме структурасы көрсөтүлгөн? Мына. Биринчи суроо. Кайсынысы бир канча түрдүү молекуладан турат дейт? Аба, көмүр кычкыл газ, кычкылтек, кальций карбонат. Бул суроо тааныш көрүнүп атабы? Бул суроону биз онлайн тест деген жерде химиянын биринчи вариантында тапсак болот. Мисалы, биякта азыр артка кайтайын. Биринчи суроосу.
төмөндөгүлөрдүн бир түрдөгү молекулалардан турганын тапкыла дейт. Билимоддо түзгөндө биз кантип түздүк? Бир канча түрдүү деп туруп варианттарды өзгөрттүк, бирок негизги суроонун тиби немелер ушуга окшош. Демек биз бул видео сабак менен даярданганда эң кыска убакыттын ичинде эң эффективдүү даярданганы жол табабыз десек болот.